Эң эле негизи 30 жылдын ичинде ал болду, бул болду, мамлекетибиз башкаларга салыштырганда өсүш деңгээлибиз начар болуп баратат деп аны кайталай бергенде пайда чыкпайт. Себеби анын баары чындык. Маселе ошол өткөн өзүбүздүн башыбыздан өткөргөн күндөрүбүздүн жакшыларын сактап калалык, кемчилдиктерин, кыйынчылыктарын, туура эместеринен ошондон сабак алалы дагы аны кайталабаганга аракет кылалык. Мунун бардыгы тең. Эң биринчиси Садыр Нуркожоевич, эң биринчиси мени туура түшүнгүлө. Мамлекет кургандан берки, ушул убакка чейинки биздин кыйналышыбыз, кыйчалышыбыз эң эле биринчи иретте элдин күнөөсү эмес, биздин жетекчилердин күнөөсү, биздин президенттерибиздин күнөөсү, биздин өкмөттөрүбүздүн күнөөсү. Кыргыз элинен айлансак болот, айланабыз. Ушул мамлекетти түзгөн эл силерсиңер, айланайындар. Ушул мамлекетти кармап турган силерсиңер. Ушул мамлекеттин келечеги боло турган жаштарды тарбиялап, жанагы президентибиз айткандай, жапжакшынакай кылып өнүккөн, өскөн мамлекетти ошолорго өткөрүп берүү деген милдет президенттин бүгүнкү айткан сөзүн мен колдойм. Көйгөйлүү бир маселе. Бүгүнкү күндө ар бир райондо, ар бир айылда, ар бир көчөдө өзүнүн маселелери бар. Бул туура. Ошонун баарын айтылып жаткан бул дагы туура. Бирок баарыбыздын көкүрөктөгү көйгөйүбүз бүгүнкү күндө бул Баткен. Баткенге атылган ок, Кыргызстанга атылган ок. Баткендеги жарадар болгон киши Кыргыздын жарадар болгону. Баткендин чегин бузганы, Кыргызстандын чегин бузганы. Ошол Баткенди, мына бул жерде жакшы сөз болду. Бүт Кыргызстанга ыраазычылыгын билдирип атпайсыңбы, айланайын? Рахмат ошондой жакшы сөз айтканга. Бирок бүт кыргыздар, бүт кыргызстандыктар, баткендиктер силер менен сыймыктанабыз. Силердин чек арада туруп бергениңер, бул Кыргыздын туруп бергени.